Hormatlı telegörüçüler, 2001 yıldan beri dünyada Dünyalıq İlim Günü belirlenip gele жатат. Bu antkeni 2001 yılı UNESCO'nun çeşiminden Budapest şahrında Dünyalıq İlim Günü belirlengen. Bu ilim günün belirlengen jönce emas. Sebebinde жалпы dünyada коомчулукта, өндүрүштө, жалпы эле ар бир өлкөнүн, ар бир мамлекеттин өзүндө илимдин чоң болгонуна байланыштуу илимге эң чоң мамиле бурулат. Себеби дегенде билесиздер, ар бир өлкөнүн экономикалык келечеги, жалпы элдердин турмуш шартынын жакшылыгында илимдин эң чоң ролу чоң. Ошондуктан дүйнөдө 20 жылдан бери илимге болгон мамилени жакшыртуу, илимдин жалпы экономикага таасирин күчөтүү максатында ар бир жылы 10 ноябрда Dünyalıq İlim Günü белгиленет. Университеттер үчүн бул эң чоң мааниге, себеби дегенде илимдин башталышы, илимдин келечекке болгон багыты, илим кадрларын даярдоодо университеттердин ролу чоң. Ошондуктан биз быйылкы жылы 4 ноябрдан 12 ноябрга чейин университетте илим жумалыгын белгилеп жатабыз. Бул илим жумалыгынын эң негизги максаты студенттерден мугалимдерге чейин бүт илимдин бардык багыттары боюнча аракетти, изилдөөнү көбөйтүп, илимдин дүйнөгө, окууга, өндүрүшкө болгон максатын жогорулатуу максатында ар түрдүү багытта семинарлар, конференциялар, көргөзмөлөр, ар түрдүү болгон багыттарды карап, биздин максат ошол илимге болгон кызыгууну, илимдин бүгүнкү күндөгү натыйжалуулугун жакшыртуу. Дәвр жолу берилип кетсек, университетте биздин окумуштар тарабынан ар түрдүү илимий багыттар боюнча изилдөөлөр, ар түрдүү моделдер, макеттер бар. Ошонун бардыгын биз колдон келишинче жалпы коомчулукка көргөзүп, илимдин жакшылыгын, илимдин пайдалуулугун көргөзүп, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын экономикасын, анын жалпы эл журтка болгон жакшылыгын көтөрүү максатында университет колдон келишинче илимдин салымын, илимдин максатын жогорулатып, окумуштар тарабынан ар түрдүү иштелмелер, ар түрдүү жыйынтыктар жалпыстан экономиканы көтөрүп, илимдин маанилин жогорулатып эсептелет.